Кыргыз тили 2-класс мугалим Сапаркова Чынара Жакбековна. Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү сабактын темасы сөздүн уңгу жана мүчөгө бөлүнүшү. Буга чейин биз сөздөрдү муңга ажыратканды үйрөнгөнбүз, сөздөрдү ташмалдаганды үйрөнгөнбүз. Негизи эле сөздөрдөн биз сүйлөм түзгөндү дагы билебиз балдар. Анда эмесе бүгүнкү сабакта эмне кылабыз? Бүгүнкү сабакта уңгу жана мүчө жөнүндө маалымат алабыз. Уңгу жана мүчө деп эмнени айтабыз? Ошол жөнүндө толук билишибиз керек. Анан сөздөрдү уңгу жана мүчөгө ажырата алабыз. Текст угуу менен эмгек эмне экенин билебиз балдар. Ар бир бүгүнкү сабакка кунт коюп көңүл бурушуңарды суранам балдар. Буга чейинки сабакта мен жанагыда айтып кеткендей, сөз деген эмне экенин билебиз. Сөз өз алдынча туруп кандайдыр бир мааниге ээ боло алат балдар. Ал сөздөрдөн биз эмне кылабыз? Сүйлөмдөрдү курайбыз. Анан ошол сүйлөмдөрдүн арасынан биз эмне кылышыбыз керек экен? Угу мүчөгө ажыратканды билишибиз керек экен. Анда эмесе бүгүнкү сабакта жана мүчөлөргө бөлүнүшөт. Сөздүн керек. Сөздүн маани берүүчү бөлүгү уңгу деп аталат. Эгерде силер сүйлөмдүн ичинен мен силерди сөздөрдү уңгу мүчөгө ажыратабыз дагы, ажыратабыз. Эми азыр карагыла, мисалы жазуучу деген сөз. Жалпы жана жазуучу. Биз жазуучу дегенде эң биринчи эле оюбузга ким келет? Биз канча күндөн бери Чыңгыз Айтматовдун өмүр чыгармачылыгы, Чыңгыз Айтматовдун жана Чыпалак бала жомоктору менен таанышып атабыз. Мына жазуучу, кыргыз элинин улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов. Деги эле жазуучу дегенде бул бизге аябаган жазуучу сөз. Жаз жана анын жанында уучу деп турат. Эми карагыла, жаз деген сөздү өзүнчө алып салганда биз эмнени түшүнүп атабыз сөздүн маанисинен? Бир нерсени жаз деген түшүнүп атабыз, Анан учу дегенде кандай силерге ассоциация келип атат? Эмнени түшүнүп атасыңар? Оюңарга эмне келди? Дегенде. Дегенде бир кандайдыр бир созулма үндүү. Чу дегенде эч нерсе, эч кандай өз алдынча туруп маани берген жок балдар. Мына уңгусу жаз болот. Ошондо бардыгы буларга мүчөлөрдү кошкондо, мына булар мүчө. Мүчө өз алдынча турганда эч кандай мааниге ээ боло албайт. Учу. Эми бардыгын чогулганда жазуучу деген сөз пайда болду. Мен жазуучу деген сөз жөнүндө маани берип кеттим. Жазуучу дегенде биз эмнени түшүнүп өткөнбүз? Эң биринчи эле жазуучу дегенде силерге Чыңгыз Айтматов жөнүндө айтып кеттим, балдар. Бизге сонун бир жомокторду, сонун чыгармаларды жазып берген адамдарды биз жазуучу дейбиз. Уңгусу жаз. Жаз деген уңгудан жазуучу деген мүчөлөрдүн жардамы менен жазуучу деген сөздү пайда кылдык. Эгерде уңгусу жаз деген сөздү ала турган болсок, балдар, Асан сен жаз, Нурайым сен жаз. Жаз деген буйрук иретиндеги эч сөз болот. Эмне кыл жаз деп. Ага биз анан чууну улаганда көрдүңөрбү балдар? Жазуучу деген жаңы сөз пайда болду. Таптакыр мааниси башка. Көрдүңөрбү? Уңгу менен уңгу өз алдынча турганда кандайдыр маанини берет. Ал эми мүчөгө, уңгуга ошол мүчөлөрдү өз алдынча турганда эч кандай маанини бербеген мүчөлөрдү уңгуга биз жалгаштырганда жакшынакай бир сөз пайда болду. Мына бүгүнкү биздин тема уңгу жана мүчө деп аталат. Ошондо да бир жолу маалымат айтып кетейин эсиңерге тутууга. Сөздүн маани берүүчү негизги бөлүгү уңгу деп аталат, балдар.
Эми сүрөткө көңүл бургула балдар. Сүрөттөн биз эмнени көрүп туруп атабыз? Эмнени көрүп атабыз? Эң биринчи эле эгерде айта турбуз, биз жай мезгилин көрүп атабыз. Айлананын баары жапжашыл. Эмнени көрүп атабыз дагы? Үйлөр, жолдорду көрүп атабыз. Гүлдөр аябагандай кооз, эмненин эшиктин алдында өскөн. Мына буларды биздин темага, бүгүнкү биздин темага кандай байланышы бар деп ойлойсуңар балдар? Байланышы барбы? Булар бизге кантип бүгүнкү тема менен байланыштыра алсак болот? Баарыңар ойлонгула, ар бирөөңөр өз пикириңерди айткыла. Булар бүгүнкү темага кандай байланышы бар? Биз бу жерден 1, 2, 3, 4 үй көрүп атабыз. Bunun артында дагы үйлөр бар. Ошондо буларды биз эмне кылат экенбиз азыр? Булар көңүл бургула. Мына үй деген сөз келип чыкты. Уңгусу мына үй. Үй. Карагыла. Эми мен бул жерден айтып кеттим силерге. Биз 1, 2, 3, 4 бул жагда дагы үйлөр бар. Ошондо көп эмнелерди биз үйлөр дейт экенбиз. Эгерде биз көп тамда үйлөрдү көрсөк, үй деп койсок, анда бир жалгыз гана үйдү түшүнүп калат экенбиз. Эми биз балдар үй дегенде адамдар жашоочу сенин турак жайың үй болуп эсептелинет. Эми ошого биз көп деген үйлөрдү көргөндө мына лөр деген мүчөнү коштук. Лөр. Үй деген уңгуга биз лөр мүчөсүн коштук дагы көптүк сандагы көп деген үйлөрдү көрдүк. Бул үйлөр болду. Уңгусу үй, мүчөсү лөр. Ошондо жалпы үйлөр деген сөздү түшүндүк. Мынакей. Эми эгерде балдар лөр дегенди өзүнчө алып карасак, карагылачы. Лөр. Лөр дегенди кандай маани түшүнөт? Эч кандай маанини берген жок. Үй деген кандай бир мааниге ээ болуп турат балдар. Түшүнүк алдыңар болуш керек деген ойдомун. Мынакей. Мына үйлөр мен силерге жебе менен көрсөтүп атам балдар дагы. Андан кийин экинчи сөздү ойлонуп көргүлөчү балдар. Экинчи сөздө эмне деп турат? Бак. Мынакей экинчи сөздө бак дейт. Бак. Мына эмнелер булар мына? Бизге абаны тазартып, бизди айлана чөйрөгө аябагандай көрүп берген мынакей бак, Эгерде бул эле бакталсак, бир эле бакталсак, бул бак болот. А биз бул жерден аябагандай көп бакты көрүп атабыз, Ошол себептен мына биз көп бакты көрсөтүш үчүн бизге мүчө керек болду. Мына бул уңгусу бак деген балдар. Бак деген уңгусу болуп туруп атат. Анан кийин тар деген мүчөнү коштук. Бактар деген сөз келип чыкты. Мына бак дегенде бир бак түшүнөбүз. Бактар дегенде көп бактарды түшүнөбүз. Уңгусу кайсы болду балдар? Уңгусу бак. А мүчөсү тар. Бак деген эмне дедилги? Уңгу өз алдынча туруп, кандайдыр бир маанини түшүндүрүп туруш керек. Азаматсыңар балдар. Мына жебече менен көрүп атасыңар, көп бактарды. Андан кийин бадалдар. Уңгусу кайсы? Уңгусу бадал. Бул жерде бир бадал көрүп атабыз. А бул жакта да бадал бар экен. Бул жакта да турат. Мынакей балдар көрдүңөрбү? Мына уңгусу бадал, мүчөсү дар. Дар дегенде карасаңар балдар, дар. Дар десек бирдекени түшүнүп атабызбы? Эч нерсенин маани берген жок балдар. Жогу алганда бадалдар. Көп бадалдарды түшүндүк. Эгерде кимди түшүнгөн болсоңор, азаматсыңар балдар. Мына бадалдарды көрүп атабыз. Кудуктар. Кудуктар. Силер көрүнбөй калды бул сөз, Кудук. Кудуктар. Бир кудук, анан көп бул жакта болсо, бул үйлөрдүн артында анда кудуктар болот. Мынакей колодец. Жол. Жол. Жолдор. Көрдүңөр балдар? Жолдор. Жол. Анан бул жака кетип атат. Жолдор. Уңгусу кайсы? Уңгусу жол. Ал эми мүчөсү дор. Жолдор. Түшүнүктүү болуш керек балдар, Мынакей жолдор деп чыгып атат. Биз
уңгу жана мүчө жөнүндө маалымат алып атабыз бүгүнкү темада. Уңгу мүчөгө ажырата алат болушубуз керек деп ойлойбуз, туура ажыратыш керек. Уңгу мүчөгө ажыратыш үчүн да муундарды билишибиз керек. Дагы кайталап кетем. Үйлөр муунга жараша да уңгу мүчөгө ажыратабыз балдар. Андан кийинки сүрөткө көңүл бурабыз балдар. Кайсы мезгилди көрүп туруп атабыз балдар? Кайсы мезгил сүрөттө берилди бизге? Азаматсыңар. Бул сүрөттө күз мезгили тартууланды бизге. Күз мезгилинде айлана кызыл, жалбырактар кызыл, сары, жашыл түскө айланып, өзүнчө бир башкача көрүп бере баштайт. Күз мезгилин биз эң биринчи эле күз мезгилин эмне кылабыз? Жалбырактардын саргайып баштаганынан билебиз балдар. Бул жерден дагы азыр мен силерден сразу эле чыгарамын. Анткени биринчи сүрөттө биз өз алдынча бөлдүк, карагыла. Жебечени көңүл бурабыз. Жебечеден биз эмнени көрүп туруп атабыз? Эмнени көрүп атабыз балдар жебечеден? Көбөлөк. Мынакей. Көбөлөккө, уңгусу көбөлөк, мүчөсү кө. Ал бала көбөлөккө чуркады. Ал бала көбөлөккө чуркады. Кө, уңгусу көбөлөк. Жалбырак, карагыла мына, жалбырак. Эгерде мына жебече менен көрсөтүп атам балдар, мен силер туура түшүнсүн деп, жалбырак дегенде бир гана жалбыракты мынакей. Апа, мен жалбырак көрдүм деп айта турган болсок, бир гана жалбырак жөнүндө сөз болот. Анан бул жерде карагыла, жалбырактар дегенде көп жалбырактарды көрүп атабыз балдар. Түшүнүк алдыңар болуш керек, Гүл, биз мына бул жакта мынакей гүл, гүлдөр, гүлгө, уңгусу кайсы болду? Гүл болду балдар. Уңгусу гүл, гүлдөр, көп гүлдөрдү көрүп туруп атабыз биякта. Гүлгө, ал гүлгө кол сунду. Уңгу мүчөсүн түшүндүңөр деп ойлойм балдар. Эми балдар, өз алдыңарча карагыла, сөз анан сүйлөм деп турат. Мен силерге сөз анан сүйлөм дайындадым, дайын түрдө эле, бирок өз алдыңарча дагы өзүңөр каалаган сөздү алып сүйлөм түзүп уңгу мүчөгө ажыратат деген ойдомун балдар. Карагыла, боз үй. Боз үй дегенде биз боз үй дегенде эле эмнени элестетебиз? Илгери кыргыздар боз үйдө жашаган, Эми карагыла, боз үйдү көбүнчө кайсыл жакка тегишет? Жайлоодо тегет, Эми боз үй дегенге сүйлөм түздүм. Силер эми өзүңөр каалагандай дагы сүйлөм боз үйгө карата түзсөңөр болот. Мисалы, кыргыз боз үйдүн турак жайы деп түзсөңөр болот. Мен силерге мындай кылган сүйлөм бердим балдар. Жайлоого боз үйлөр тигилди. Боз үйлөр тигилди. Мынакей. Боз үйлөр тигилди. Уңгусун карагыла, уңгусу үйлөр. Жайлоого боз үйлөр тигилди. Бул жерден да бөлсөк болот. Жайлоого. Буну өз алдыңарча бөлүп отурсаңар болот балдар. Иштептериңерге жазып аткан болсоңор. Анан кийинкини карагыла. Жылкычылар. Жылкычылар дегенди биз эмнени түшүнөбүз балдар? Жылкычылар деген биз деген кыргыздар дайыма жайлоого чыгабыз, малдар менен. Кой кайтарган адам малчы дейбиз, жылкыны, аттарды караган, көп аттарды үйүр аттарды баккан адамдарды жылкычылар дейбиз. Жылкычылар жылкы айдашты. Жылкы дегенде биз өзүбүз минген атты түшүнөбүз, жалпы жөнүн жылкы деп айтылат. Мынакей уңгусу жылкы. Бул жылкы дегенди көрдүңөрбү? Атты түшүнөбүз, жылкычылар деген ошол атты баккан адамдарды жылкычылар деп айтылат. Мүчөсү чылар. Жылкы. Жылкы айдашты. Анан кийин карагыла. Уулуу чөп. Уулуу. Биздин тоодо уулуу чөптөр өсөт. Уулуу чөп дегенде жанагы ят деп коет, эгерде биз ошол чөптү билбей жеп алсак, эмне болот экенбиз? Ооруйт экенбиз. Адам каза болуп калышы мүмкүн, Мына биздин тоодо өсөт. Чөп уңгусу, төр мүчөсү. Бул жерде да уңгу мүчөгө ажыратсаңар болот, эгер балдар түшүнсөңөр. Мен силерге иштептериңерди жазып отуруп ажыратып жиберсеңер болот. Биздин, тоо, уңгусу тоодо, до мүчөсү. Анан кийин мал доктур. Мал
доктор. Бизде дарыгерлер бар, ар кандай. Мал доктор. Малды дарылаган адамды мал доктор деп атайт. Мал доктор. Карагыла, дарылаган мүчөсү мал доктор. Карай. Азыркы учурда ветврач деп да айтып коюшат. Силерге кошумча маалымат берип кетейин балдар. Орусча. Бектур орусчаны жакшы билет. Орус деген уңгусу, чаны бул эмнеси? Мүчөсү балдар. Бектур орусчаны жакшы билет. Жакшы эле бүгүнкү уңгу жана мүчө жөнүндө маалымат алдык болуш керек, Алдын сызып койдум. Эгерде кимде ким жазып отуруп өз алдынча дагы уңгу мүчөгө ажыратса, азаматсыңар балдар. Андан кийин балдар биз азыр жайлоого, үйүрдү, жылкычылар, күчтүү, калды деген. Кана азыр иштептерге жазып өз алдыңар иштеп көргүлөчү уңгу мүчөгө ажыратып балдар. Кимде ким ажыратса азаматсыңар балдар. Жайлоо, мына карагыла. Жайлоого, үйүрдү, жылкычылар, күчтүү, калды азаматсыңар. Балдар азыр бизге текст берген бул Чыңгыз Айтматовдун алгачкы эмгек акысы. Кичинекей кезинен эле ал эмгек акы алган экен, балдар карагыла. Ошону туткун коюп окугула. Анан эмгек деген эмне экен? Кантип эмгектенген экен? Көңүл бурабыз. Күндөрдүн бир күнү жайлоодогу эл дүрбөп эле калды. Анан көп өтпөй алар жыйналды. Акыл насаат суроо үчүн чоң энемдин боз үйүнүн алдына топтолду. Келин баары жылкычылар эле. Көрсө үйүрдү баштап жүргөн чоң жана күчтүү айгыр боло турган ошол өлүп калыптыр. Айылга чабарман да жиберишти. Эртеси аны менен кошо жайлоого бир сары чач орус киши мал доктор келет. Жылкычылар болсо ага айгырдын эмнеден өлгөнүн түшүндүрө албай көпкө алектенишет. Карагыла. Бул Чыңгыз Айтматов кичээки кезинде чоң энеси менен Айымкан деген чоң энеси болгон, ошо Айымкан чоң энеси менен бар жайлоого чыккан. Бул жайлоодогу бир болгон окуяны айтып атат. Мына жылкы, мына буякта отот, бул жылкы мына ооруп калды. Бул мал доктор келди. Ошондо Чыңгыз Айтматовдун чоң энесинин боз үйүнүн алдына эл топтолду дейт. Айтор эч нерсени түшүнө албай аң-таң болот. Айгырдын оозун ачып көрөт. Же бир тырыктын, же бир жараттын изин таппайт. Эмне болгонун түшүнө албай, андан бетер баш катат. Биздин жылкычылар болсо орусча билбейт. Айтайын дейт, тил жетпейт. Айла кеткенде колдору менен жаңсактай ийет. Бирок баары бир болгон окуяны түшүндүрө албай, амалдары куурулат. Тиги орус же кыргызча билсечи, же биздикилер орусча билсечи. Ал кезде эки тил билгендер өтө сейрек учураган дейт. Бул Чыңгыз Айтматовдун алгачкы эмгек акысы эмне себептен бул жылкы жөнүндө айтып атат, жайлоо жөнүндө атат, анан эмне үчүн алгачкы эмгек акым деп атат? Көңүл бургула балдар. Карагыла. Окуя кайсыл жерде болуп атат? Окуя жайлоодо болуп атат балдар. Каармандар кимдер экен? Мал доктор жана жайлоодо жашаган адамдар. Окуя болгон жер жайлоо. Окуя болгон жер жайлоо болду балдар. Эми андан ары кызык болуш үчүн мен биздин убактыбыз келип жет болуп калды. Андан ары дагы өзүңөр кызыксаңар, андан ары бул текстти таап окуганга аракет жасайт деп ойлойм. Бул текстин уланысын кийинки сабакта улантабыз балдар. Үйгө тапшырма алабыз. Үйгө тапшырма өзүңөр каалаган 5 сөздү алып, уңгу мүчөгө ажыратабыз. Каалаган 5 сөздү атап. Кааласаңар балдар, ушул тексттен деле каалаган бир сөздү алып, уңгу мүчөгө ажыратсаңар болот. Мисалы, каармандар деген сөздү аркылуу мына алсаңар болот. Каарман деген уңгусу, дар мүчөсү. Ошол эле учурда кыргызча, кыргыз уңгусу, ча мүчөсү. Мына балдар, ушул жерден деле биздикилер дегенди алсаңар болот. Мына тексттен деле өзүңөр каалаган сөздү, 5 сөздү алып, эмне кылсаңар болот экен балдар? Сүйлөм, уңгу мүчөгө ажыратсаңар болот. Саламатта калгыла балдар. Бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Сак саламатта калабыз. Эмкиде көрүшкөнчө.